Чоросейевич, Нарын обласында қайсы аймақтарға қаралған? Айтып беріп қойсыз ба? Рахмат. Нарын бойынша олсо биз ошол Нарын облусунда бул Миңбулак Нарын районунда Жумгалда Чаек, Атбашыда Атбашы, Акталада Тоолок Молдо аттуу ушу айыл аймактарына каралган. Қарап тұрыңыз, Нарын району үшін Миңбулак айыл өкмөтүнүн Миңбулак айылы бұл жакшы айыл да. Татарстан чыгып жатқан айыл да. Нарынға жақын. Ал жерде Солтүнсарда 6 кен бар, ошол жактан бөлүнүп турат жылгачы. 8 март эмгектик айыл өкмөтү бар, 8 март Шоро Акбулук деген айыл бар да. Эң алыскы айылдар жолу шагыл, инфраструктурасы начар. Ошо алмаштырыш керек. Миңбулак жакшы акча түшүп турат. Нарын району боюнча. Нарынга эң жакын айыл ошолор да. Сеткан Миңбулак айыл өкмөтү ошол. Рахмат. Атбашы району боюнча Атбашы айыл райцентрбы? Атбашы айыл аймагына берилген. Ошо райцентр болуп атпайбы? Карасаңыз, ошондой эле Атбашынын эң акыркы, эң алыскы айылдар өзгөрүш айылы бар. Ошону карап койсоңуз, алдагы алыс, жолу шагыл, инфраструктурасы начар. Сиз өзүңүз айттыңыз го, эң алыскы аймак деп туурабы? Ооба. Эң жакын аймактарды тандап алыпсыңар. Жок, бул алыстан башкасы бул экономикалык. Айтып атпаймынбы, экономикалык жак өз райцентр жакшы болот деп белги айларга туура айтамбы? Райцентр. Жок, аны түшүнүп атам. Биз 4 параметр менен карап атпайбы? Эң бай Нарын району боюнча айыл өкмөтү бул Миңбулак айыл өкмөтү. Себеп дегенде 6 кен акча чөтү. Атбашы айыл боюнча райцентр билесиздер, экономикасы алдыда да көп нерсе бар. Ошону алмаштырып берсеңер, өзгөрүш айылына ошондой эле 8 март эмгектик айыл өкмөтү 8 март Шоро Акбулук айылдарына Биз карап чыгайлы, бирок айткан параметр 4 параметрден туура келет. 4төн айтсаңыз? Биринчи параметр ушу жакырчылыктын деңгээли, эң биринчи. Экинчи калктын саны, анан администрациялык райондун борборунун алыстыгы жана республикалык бюджеттен алынган теңдөөчү трансфердин минималдуу көлөмү. Карабайсызбы? Ошонун баарын эсептегенде ошол биз да картография кылдык да, картирование. Ушул картирование кылганда ушул 4 критерийге ушул айылдар келген болчу. Жок. Сиз айткан боюнча Миңбулак айылы деп атасыз. Миңбулак айылы бул жакшы айыл, бай айыл да. Жакын Нарын районуна жакын, Нарын жакын айыл. Билесиз, туура айтамбы? Ошону алмаштырып бериңиздер Нарын боюнча. Мына Атбашы району боюнча алмаштырып бериңиздер. Биз карап көрөлү, бирок мындай айтканда ушул бул проектке долбоорго кирип калган ушул айылдар. Ошо суммасы бирдей эле да, алмаштырып койсоңор болот да. Карап көрөлү. Бирдей эле кызмат аткарылат. Жок, сиздин айтышыңыз боюнча алмаштырып бересизби, айтпайсызбы? Жок, биз карайлы анда. Картирование мен айтайын сизге, ачык айтайын. Тааныш билиш мындай. Картирование боюнча да карайлы канда, анан жообузду берели. Эгер сиз айткан 4 параметрди чындыгында карап берсеңиздер, башка айылга кириш керек болчу. Мен сизге айтып коеюн. Райцентр эмес, жакын жер эмес. Алмаштырып бериңиздер. Алмаштырып бересизби? Азыр алмаштырып бере албайм. Качан алмаштырасыңар? Карап чыгайлы, ушу картирование кайрадан карап чыгайлы, Карап коюңуздар, Хорошо. Жергиликтүү кандай айтсам, жетекчилер сиздерге маалымат бергенде тактап койсоңуздар, өзүңүздөр карап койсоңуздар. Сиз айткан боюнча. Рахмат.